Нурел жана Айшада экөөнүндө бирдей акчасы бар. Айша дүкөндөн 48 сомго соода кылды. Нурел 12 сом берген карызын алгандан кийин Нурелде Айшага караганда 4 эсе көп акча калган. Алардан канчадан акча болгон? Схемасын сызабыз. Нурел, Айша. Нурел жана Айшада күндө бирдей акча болгон. Күндө бирдей тең акча болгон. Айша 48 сомун соода кылып, 48 сомго соода кылган. Ал эми Нурел 18 сомун берген карызын 12 сомун берген карызын алган. Алгандан кийин Нурелде Айшага караганда 4 эсе көп акчасы калган. Демек, Айшага караганда 4 эсе көп акчасы калса, акчасы калган. Демек, мындан биз көрүп тургандай бул жерибиз 48 кошулган 12 барабар 60. Демек, мындан 60 биз 3 бөлүккө бөлөбүз барабар. Айша Нурелде Айшага караганда 4 эсе көп акчасы калган. 3 бөлсөк 20. Демек, ар бир бөлүгүбүз 20 сом экендиги келип чыкты. Мындан Нурелдин акчасы 20 көбөйтүлгөн 4 бөлүк 80 сом. Айшанын акчасы 20 кошулган 48. Мындан 68 сом экендиги келип чыгат. Демек, жооп Нурелде 80 сом, Айшада 68 сом.